Азыркы Россиянын территориясы ар дайым түрк империяларынын акыркы 1000 жылдарда ушул Россиянын территориясы түрк империясынын территориясы болгон. Түрктөр Камчаткадан баштап Тынч океандан баштап ошол Дунайга чейин түрктөр турган. Ошонун ичинде кээ бир жылдар биздин ата бабаларыбыз чоң каганат түзүп ушул территорияны ээлеп турган да. Анан жана монголдордун империясы деле ушул түрктөрдүн империясы болгон. Монгол түрк аралаш империя болгон. Татар монгол деп коет да ошончо. Андан ордун орустар келип ээледи. Советтер Союзу, Россия империясы. Ушул чөлкөм дүйнөнүн 5тен бири биздин ата бабаларыбыздын чөлкөмү. Биз аны таштап, менталитетибизде, тарыхыбыздагы күн көрө турган тиги мейкиндигибиз да ушул жерде. Аны таштап Европа же башка жака кетип кала албайбыз. Ушул жер биздин жер. 50-жылы назыр эле калды 25 жылдан кийин. 50-жылы Россиянын калкынын жарымынан көбү каралар деп коет го, биз болобуз. Кавказдыктар, Орто-Азиялыктар. Жакын 25 жыл көз ачып жумганча өтүп кетет. Калктын жарымы түрктөр болот. Согуш жолу менен эмес. Жөн эле ошол жерде иштеп менет кылып отурсак, биздин ата бабаларыбыз Тынч океандан, Камчаткадан, Сахалинден баштап Дунайга чейин, кем азыр Дунай деп элек, Днепрге чейинки жер кайра өзүбүзгө келет. Ушундай болду. Москвага бар, Калининград, кайерге барсаң ушул кыргыздар жүрөт. Хакасия менен Алтайда өз депутат шайлай тургандай болуп калышты, сандары көбөйүпчү. 25 жылдан кийин бүгүн короо шыпырып, подвалдарда жашап, кулдай болуп жүргөн орто-азиялыктар ушул чөлкөмдүн кожоюну болот. Анан биз бүгүн аны таштап кетип калбашыбыз керек. Эгер Россия бир нерсе болсо, анда ал 4-5ке бөлүнөт. Дальний Восток өзүнчө, Ортоңку Сибирь өзүнчө, Урал тиги Волганын бою өзүнчө болуп 4-5ке бөлүнүп кетет. Анда биз жана ата бабаларыбыздан калган жерди толугу менен оптом ала албайбыз. Бөлүнүп кетет. Орустар кайтарып куралдары менен, ракеталар менен толук эч кимге тийгизбей турса эле 30-40 жылда ал жер биздин жер болот. Табигый жол ошого баратат. Табигый жол ошол жакты көздөй кетип атат. Демек анда улуттук идеологиябыз биздики ошол болуш керек. Кызыкчылыгыбыз. Улуттук идеологиянын негизги бөлүгү ар бир кыргыз үй бүлөсү минимум 5 балалуу болуш керек. 5 балалуу болуш керек. Европанын калкы азайып атат, орустардын калкы азайып атат. Анан ошол дүйнөнүн 5тен бөлүгү биздин колдон, биз деген эми түрк тилдүү элдердин колуна өткөнү турат да. 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында Москвада татарлар тиги подвалда жашачу экен. Дворник, сантехник болуп жана үйлөргө мындай кызмат кылып жүргөн да. Өтө төмөнкү слойдогу адамдар болгон. Ушу подвалдарда жашачу экен. Азыр алар элитасы болуп калды. Элиталык үйлөрдө, элиталык жерлерде жашайт. 20-30 жыл мунун кыргыздар дагы барып короо шыпырып идешин жууп жүргөн, азыр алды миллионер болуп, орусту жумшап калды. Кызмат калып, биздин жерибиз. Биз бүгүн барып ээледик. Убага келет, ошол жерде толук тынчтык жолу менен ээлейбиз. Ошон үчүн бүгүн аны коргоп турган орустарды биз колдошубуз керек.